Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн мына бизге бир пациентка келди, өзүнөн угайлы. Жашыңыз канчада? 9'da. 49 жаштасыз. Сиз эмнеге жалоп болуп келдиңиз? Men 2019-жылы женский жактан экстирпация болгон. Ошол операциядан кийин жакшы болуп жатам да. Негизи мен женский жактан көп выделение болот. Так, сиз ушуга чейин да операция болдуңуз беле? Ооба. Качан болгонсуз? Birinci 1984-жылы 4-класста окуп атканымда аппендицит болгон. Так. Андан кийин осложнение бир жумадан кийин кайра дагы операция болгон. Экинчисинде эмне деп айтышты? Анда жашыркем ошол ичегелерим ириңдеп кеткен, ириң калып калган. Осложнение от аппендэктомии. Так. Ошол боюнча сиз турмушка чыктыңыз, канчаны төрөдүңүз? 3-өн төрөдүм. 3-өн төрөдүңүз. Кайра 1999-жылы киста справа яичник алдырттым. Так. Сиз анда турмушка чыккан белеңиз, же чыга берип келеңиз? Бир кызым бар болчу. 99-жылы. Так. Боюңуздан түшүп калдыбы, түшпөдүбү? Түшкөн. Өзүнөн өзү түшкөн, бирөөсү. Так. 2019 экстирпация матки. Урматтуу мекендештер, мен эмне үчүн ушуну айткым келип атат? Кыргызда абдан жакшы айтканда, жети өлчөп бир кескиле депчи. Чындыгында кестикпи, бүттү. Кескенден кийин ал жерден келүү, кандын келүүсү, кереги жок нерсе без менен кетүүсү чындыгында бузулат да. Эми отток приток деп коет, келүү, кетүү бузулат. Кан тамыр болобу, без тамыр болобу, нерв тамыр болобу, көк кан тамыр болобу, бизде 4 тамыр бизде багып турат. Мен мынтип айтам да, мына бул адам да, мына сиз, мына адам да. Ушул адамды 4 тамыр бизде багып турат, бизди башкарып турат, мына нерв бизди башкарып турат, кызыл кан тамыры бизди багып турат, без тамыры бизде кереги жок нерсени алып кетип турат, көк кан тамыры тоже алып кетип турат. Мен тамашалап өтүп коем. Аллах Таала бизди ушундай кылып жаратып коюптур. Бир эле нерсе берген, кызыл кан тамыры тамак ташысын депчи. А кереги жок нерсени алып кетсин деп бизге 2 нерсе берип койгон. Демек, алып кете турган, бизде керексиз нерселерди жыйнап келе турган бул без тамыр. Анан алып келип туруп көк кан тамырга коюп берет. А көк кан тамыры болсо бөйрөккө чейин жетип келип сыйдык кылып алып чыгат. Ичегилерди алып келип туруп заң кылып чыгарат. Теринин астына алып келип туруп бизден тер, какырык, көрдүңөрбү? Жаш, ушундай кереги жок нерсени бизден чыгарыш үчүн экинчи система көк кан тамырды бериптир. Мына ушул системалар адамдар эң туура түшүнүш керек да. Бизде ушул системанын келүүсү, кетүүсү бузулганда гана адам ооруйт да. Мына ушуну мен биздин ушул кыргызстандыктарга түшүндүрө албай койдум да. Түшүнүңүз, сиз диагнозго көңүл бурбаңыз дейм да. Сизге диагнозго көңүл бурбаңыз. Сиз туруптур, мен адам экенмин. Менде бир 4 тамыр бар экен. Бирөө башкарат экен, бирөө тамак ташыйт экен. Экөөнүн да керек нерсени алып келе турбайбы? Демек, менин ошол 4 тамырым жакшы жүрүшкөн экенин элестетишибиз керек да. Мына ушул 4 тамырды биз кичине гана жерди кестикпи? Мына, мисалы колуңузду мына жерин кесип койдукпу? Бычак менен кесип алдыңызбы? Болду. Ушул жака кандын келүүсү жана кетүүсү, нервтердин келүүсү бузулат. Мына ошондон кетет татаалдашуу, осложнение ошондон кетет да. А тем более биздин бүгүнкү пациенттин 4-классында аппендэктомиясын алып салат. Аппендэктомия операция жүргүзүшөт. Бул деген сөз аппендицитин алып салат. Алып салгандан кийин осложнение кетет. Демек, алган жердин, ал жерде жакшы бүтпөстөн ичегинин жанындагы мыногу кичинекей мыногу кичинекей аппендицитти алып аппендицитти мына көрсөтөйүн. Мына кичинекей аппендицитти кесип салуу менен ушул жер бүтпөй, ушул жерге микроб барып, анан ушул жерлер жакшы бүтпөстөн температура, наверное, түшкөн эмес, эми кичинекейимди. Анан ичи ириңдеп кеткен дагы кайрадан операция жасашкан. Демек, уже экинчи жолу операция жасап атат. Эми ошол операция, урматтуу мекендештер, ошол экинчи жолку операция оң жактагы кистага, киста эмес, оң жактагы яичник деп коет. Ал аялдардын жыныс органындагы урук чыгара турган органын яичник дейт. Мына ошол яичникке баягы операция болгон жерлер, кесилген жерлер, эми ойлосоңуз, көйнөктү кескенден кийин деле ал жерди тиксеңиз бурушуп калат го.
Ошондой болуп, ушул кесилген жер аябай биздин пациентке өтө зыяндарын берген. Мынакей аппендиксти кескен, караңыздар, мынакей бул алып келип туруп, яичник мындан ылдый жагашат, ага зыян берген, ал барып туруп кайра маткага берген, кайра 2019-жылы маткага зыян берип калган үчүн матканы да калып салды. Бул жерде негизги эмнени түшүнүшүбүз керек? Негизгиси кан айлануу, кете турган эки мусор алып кете турган, бизде керексиз эки нерсени алып кете турган жолдун бузулуусу нерв тамырларчаларынын кесилүүсүнүн айынан адам кайра кесиле берген. Мен айтам да, бир эле кесүү менен биз экинчисин, үчүнчүсүн, төртүнчүсүн күтө бериңиздер. Чындыгында ушундай болуп калат. Ким кесилбейт? Эгерде кесилгенден кийин ошол жер менен иштесе, ошол жерге сүлүк койсо, ошол жака висцераль массаж жасаса, ошол жердеги лимфаларга бир массаж жасаса, диетаны кармаса, ал адамдын дальнейшем татаалдашуусу, осложнениясы болбойт. Мына, урматтуу мекендештер, эмнени айтайын деп атам? Жеке өлчөптү бир кесиш керек, кесилгенден кийин ошол жерге иштеш керек. Негизги адамды жакшы кыла турган бул аптеканы карап жалдырабашыбыз керек. Негизгиси адам өзүн өзү жакшы кылат. Демек, лимфомассаж, висцераль массаж, суу ичүү, кыймылдоо, өттү түртүү, курсактагы өттү түрткөндөн кийин, тамак ичкенден кийин колду көтөрүү, ич менен дем алуу, сууну туура ичүү, көрдүңүзбү? Сөзсүз түрдө сиз операция болуп каласызбы? Сиз операция болбойсузбу? Баары бир адам күнүгө 5 көнүгүүнү жасап туруш керек. 5 көнүгүү деп мен дайым безилдейм, 5 көнүгүүнү жасап туруш керек. Демек, биз эми мына азыр бул жак эмнеге даттанып келди? Мен операция болдумго, мына меникini алып салды. Анан кийин дагы экинчисин алып салды. Ага да болбосо киста болду эле, аны деле алып салды. Андан кийин маткама зыян болуп калган экен, аны да алып салды. Эмне үчүн мен дагы эле мен жакта, женский жактан дагы эле выделение болот деп атат. Себеби кандын келүүсү, кандын кетүүсү, бездин келүүсү, бездин кетүүсү бузулган. Мына ошон үчүн бизден чыгып кете турган керексиз нерсе чыгып кете албастан жолдору бузук болгон үчүн адамда кандайдыр бир тешик изделет да. Мисалы, какырыкты ооз менен чыгарабыз, мурундан чыгарабыз кереги жок нерсени, көз менен жашагызып чыгарабыз, денеге бир жерге жара болуп чыгат, бирөөгө экзема болуп чыгат, бирөөгө папиллома болуп чыгат, бирөөгө женский жактан выделение болуп чыгат. Демек, биздеги керексиз нерсе бизден тешик издеп, ошо тешик менен чыкканга аракет кылат экен. Демек, биз адамды жакшы кылыш үчүн мына ошол пайда болгон мусорду азайтышыбыз керек экен. Мен мусор деп которуп койгом, таштанды, ылай деп которуп койгом. Биздеги ошол ылайды, таштандыны биз биринчи пайда кылбашыбыз керек экен. Ал үчүн диета кармаш керек. Ал үчүн күнүгө безме иштеш керек экен. Мына мен айткан 5 көнүгүүнү аткарыш керек экен. Так, мына азыр эми биз мына ушул курсакты текшерелик, Так. Бутуңузду кичине буюп алыңыз. Мындай оорудубу? Так, мындай оорудубу? Ооруду. Мындай оорудубу? Ооруду. Мындай оорудубу? Ооруду. Мындай оорудубу? Ооруду. Демек, мен но жерде киндиктин тегерегинде в основном ички ичеги жайгашат. Мен ошол ички ичегилерди ооруду, да? Мындай ооруду. Эми мурунку илгерки операция болгон жериңиз тоже ооруду. Так, оң жагыңыз, сол жагыңыз туура ооруду. Эми өттү басып көрөлү. Тоже ооруйт бул мынакей. Демек, урматтуу мекендештер, менин айтайын дегеним, кесилген жер деле ошол жерде ооруйт. Ал жер спаечный болезнь. Ал жерде кесилди, нерв, мен баягы айткан 4 тамыр кесилди, алар тырышты, бырышты, кереги жок, өлүк тыкандар пайда болду. Ошон үчүн да ооруйт. Ошол жакка кандын келүүсү начар болуп атат. Ошол жакка кете турган нерсе начар болуп атат. Ошол нерсе ичегиге зыян берип койду. Адамдагы ичегилердин ичи кызарып шишип кетет да. Буга дагы себеп өт болот. Өттүн айынан, өт жакшы куйбагандыгынан адамда
ичегилердин ичиндеги жашап аткан майда жандыктар көбөйүп кетет дагы, ичегин ичин кызартып салат. Мына эмне үчүн мен азыр ичегини бастым ооруду? Ал жерде бирөөлөр жашап атат. Ошону биз кандан көрөбүз. Ал жерде бирөөлөр жашап атат. Ошол жашаганда ичегинин ичинде жашап алыпты. Ичегинин ички катмарын слизистый деп коет, былжыр чел деп коет. Ошол былжыр челдерди кызарып шишип турат. Ал болсо ичегимди көбөйт. Демек биз ичегини басканда ооруйт. Ошол жерде кызарып шишип турат. Эгерде ошол ичеги кызарып шишпеген, ал оорубайт койчу. Ошол жерден нерв жакшы бизге кызмат аткарып турганда, ал жер оорубайт койчу. Ошол жерге жакшы кан келип турганда, ал жер оорубайт койчу. Ал жерде бизде медицинада кислая среда деп коет. Кычкыл чөйрө болуп кетти. Качан гана щелочь среда, негиз чөйрө болгондо гана оорубайт. Демек биздин максат азыр канткенде бул адамды жакшы кылабыз. Бул адамды жакшы кылыш үчүн мен айткан 5 күнүгүнө бул адам үйдөн жасаш керек. А биз болсо кан тамырдын ичиндеги кычкыл чөйрө болуп кеткенде аны биз негиз чөйрөгө айландырышыбыз керек. Биз сүрүк коюшубуз керек. Эмне үчүн? Сүрүк ушунчалык жакшы кызмат берет сүрүк. Караңыздар, 3 тамырдын ичинден баарын тазалап алып чыгып кетет. 3 тамырдын ичин тазалайт, андан тышкары нервтерди тазалайт. Демек, биздин максат сүрүк коюш керек экен. Анан кийин сөзсүз түрдө мына мен ичегинин ичинде бирөөлөр жатып, ичегилердин ичин кызарып шишип сал дедим го. Мына ошо кызарып шишиген жерлерди кетириш үчүн биз биринчи ошол жерде жашап атканды өлтүрүшүбүз керек. Демек аларды өлтүрүш үчүн диета кармаш керек, суу ичиш керек, висцерал массаж жасаш керек, лимфа массаж жасаш керек экен. А биз болсо паразитология менен ошол жерде жашап аткан паразит менен күрөшүп, ошол ичегинин ичинде жашап аткандарды өлтүрүш үчүн биз паразитология ачтык. Мына ошол менен займатся эткенбиз. Андан акыркысы, демек биз ошол денеде пайда болуп калган керексиз нерселер бизде 2 нерсемен чыгып кетет деп атпаймынбы? Биринчиси лимфа бездери, экинчиси вена. Демек биз ошолорду түртөт экенбиз. Биз аларды жылдырып, адам өзү да үйдөн жылдырат, биз да жылдырабыз. Менде специалисттер жылдырат, а сен үйдөн жылдырасыңар. Көрдүңөрбү? Көбүрөөк нерсени үйдөн адам өзү жашайт. Көбүрөөк тамак, суу, кыймыл, беш көнүгүү, көрдүңөрбү? Мурун менен дем алуу, булардын баарын адам өзү үйдөн жасаш керек. А биз болсо 4 эле процедура көрсөтөбүз. Биз азыр ушуга чейин мен айтам, сиз ушуга чейин батып калган кызыл кан тамыр, көк кан тамыр, 5 тамырыңыздын ичи келес нерсеге батып калганда 3 нерсенин ичичи. Биз ушулардын ичин тазалаш үчүн сүрүк коет экенбиз, ал кан тамыр тазалайт экен, переш коет экенбиз, ал тазалап чыгат экен, массаж жасайт экен, ал тазалап чыгат экен. Эми ушулардын ичин кир кылган паразиттерди өлтүрөт экенбиз. Паразитология менен займатся эткенбиз. Мына ошондо гана адам жакшы болот. Урматтуу мекендештер, силер менде эң капа кылганы мындай да, адам ойлойт да, мен азыр бир эле жолу барып эле мен ошону алсам эле жакшы болуп калат деп. Кантип жакшы болобуз? Бизде деген миллиард деген клеткалар жашайт. Ар бир клетка кызарып шишип ооруп калат. Ар бир клеткадан начар кан келип атат. Ар бир клеткадан пайда болгон керектүү нерсе кетпей атат. Анан кантип биз миллиарддаган клетканы биз 10 күндө жакшыра көрөбүз? Жок. Мен ошон үчүн айтам, менде силер 2 жыл көзөмөлдө жүрүшүңөр керек. Мына, кийим менде келип, жакшы болуп кеткен болсо болду, силер ошон боюнча мени унутуп койбогула. Силер келгиле. Кайра кайталап коелу. Себеби бизге абадан, суудан керексиз нерсе кирбейт деп айта албайбыз да. Күнүгө адам өзү менен өзү күрөшүп атса го, анда бизге кирген нерсени биз өзүбүз өттүн таасири менен өлтүрүп алышыбыз мүмкүн. Уже сиз унутуп калып, диетаны бузуп коюп, суу ичпей, 5 күнүгүн жасабай калган болсоңуз, сиз кайра 4-5 айдан кийин ооруп каласыз. Демек, сиз оорубаш үчүн биринчи сиз күнүгө үйдөн өзүңүз займатся этишиңиз керек. Ошондо мага келбей калышыңыз мүмкүн. А эгерде сиз үйдөн займатся этпеген болсоңуз, келиңиз, кайра бир дагы кайталап коюш керек. Кайталамайынча сиз кайра эле мурунку абалыңызга кирип аласыз деп түшүндүрөмүн. Демек, урматтуу мекендештер, жакшы болуш бул аптекага байланышы эмес, бул негиз бизге байланыштуу. Негизде күнүгө биз сонун нерсени ойлонуп, мен бактылуумун, мен кандай бактылуумун, мен бүгүнкү күнүм кандай бактылуу, менин ден соолугум чыңдыр. Күнүгө сиз өзүңүздү ошол сөз менен бага турган болсоңуз, анда сиз күнүгө жакшы боло баштайсыз. Андан кийин мен айткан 5 күнүгүнү жасашыңыз керек. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге сабырдуулук, мен сиздерге көкбеттик каалайм да. Мен эмне үчүн көкбет болгон дем? Көкбет болсо 5 күнүгүнө күнүгө жасагыла. Мына ошондо силер жакшы болосуздар. Саламатта калыңыздар, ден соолукка.